Амансыздарбы, ардактуу кыргызстандыктар. Назарыңыздарда Манас баяны көрсөтүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүнүн демөөрчүсү Аю Грант соода борборунун башкы директору Жайнак Үсөн мырза. Сизге ийгилик каалайбыз, Жайнак мырза. Эмесе сөздү улантайын. Ошентип баягы чоң казатка бараткан жерде Алмамбет менен Чубактын ортосунан катуу чатак чыкты. Баягы Чубак чырдап турат. Ага Манастын тапшырмасы боюнча Бакай атабыз ак куланы алып барып тартты да. Мына Чубак, айнанайын. Бир ачууңду бизге берчи. Ой, жөнчү, өзүңө келчи. Десе да Чубак болбойт. Катуу сөздүн баарын сүйлөдү. Ал турмак Манастан Чубак кем бекен? Ой, Чубактан Манас ери бекен деген сөздөрдөн бери айтып салды. Анан Бакай атабыз Чубакты акылга чакырып, ай Чубак, сенин айтканың туура. Ооба, Манасты сен экөөбүз Манас кылып жүрөбүз. Егер Манастан сен экөөбүз бөлүнсөк, азыр Манас пил болсо да жыгылат. Ай, сен экөөбүз 1000 болсок да кырылабыз. Ушуну билесиңби сен? Десе дагы Чубак көнгөн жок. Көк аланы минип алып, мен азыр Алмамбеттин артынан жетип барамын. Ага айтчу сөздү айтамын. Же Алмамбет менен нары болом, же бер болом, же өлүгүм келет, же Алмамбеттин өлүгүн ушу жерге алып келем деп күйлөнүп алып анан Алмамбеттин артынан көк аланы чапкан бойдон кетти дейт. Эми Чубактын артынан да бир топ кол ээрчип алган болчу. Алардын баарысын Бакай абабыз кылычтын сырты менен нары чаап, жон талаштыра уруп, алардын баарысын кайрды дейт. Чабышса 2 батыр чабышып атат, 2 батыр табышып алат. Силерге эмне жок? Деп анан алардын баарысын кызыл ала кан кылып, айрымдарынын тумшугун жарып, айрымдарынын башын жарып кайтарды дейт жолунан. Анан Манаска барып айтты. Ай, тетиги экөө катуу боло турган болду. Чубак тетигинин артынан ушундай албуут танып атып кетти. Же биринин бири көзүн оет, же болбосо бирин бири соет азыр. Артынан жөнөбөсөң болбойт, айнанайын. Сен ортого түшпөсөң болбойт Манас дегенде, Манас Айманбосту токутуп алып анан артынан кетти дейт. Жолду катары эми баягы күңгүрөнүп ойлонуп баратат. Экөө ишенгеним болсо, экөө бири-бирин союп койбосо экен, эми баягы артынан эртерээк жетип барсам экен деп Манас анан жөнөдү жолго чыгып. Алар ошентип куушуп жөнөй беришсин. Алдыда Алмамбет менен Сыргак эмне иш кылып жатышат, кепти ошол жака буралы. Алмамбет менен Сыргак Сагынбай Орозбаков атабыздын вариантында мындай айтылат да. Ошол Кытайдын Түйүндү деген жерине жетип барып калышкан болчу дейт. Ал жерде Шайың деген көл бар эле дейт. Аңгүштү деген тоо бар эле. Ошол тоонун аркы берки жагында Чыйгуу деген Кытай эл жашайт эле дейт да. Алмамбет мына ошол тарапка жетип барып калыптыр. Анан эртең менен туруп, мен сиздерге азыр Алмамбет менен Чубактын чатагын эскертип айтып кетейин. Буга чейин Сагынбай Орозбаков атабыздын вариантында айтып келдим эле. Бүгүн сиздерге Саякбай Каралаев атабыздын вариантында айтып берип жатам. Ушуга көңүл буруңуздар. Ошентип анан Алмамбет эртең менен эрте туруп Сыргакты ойготту дейт, өзү чоочуп алган. Ой, Сыргак, мен билгенди билдиңби, мен сезгенди сездиңби, мен туйганды туйдуңбу деп анан Сыргакка кайрылып турат да. Эми Алмамбет баары бир жалгыз да. Өзү көп айтат эмеспи? Элдүү жигит зор экен. Элинен азып алган соң элсиз жигит кор экен деп. Анын сыңарындай тетиги Алмамбет талаада жүрөт, Кыргыздын койнунда жүрөт. Анын Кытайда сары талдан салдырган тамы калган эмеспи, сары алтындан салдырган тагы калган эмеспи? Мына ошол баягы хан болуп турган, баягы Кытайда бек болуп турган Алмамбет азыр Чубактан кандай сөз угам, анан Чубактан сөз уккандан кийин мен кантип чыдап турам? Эгер Чубактан мен өлүп кете турган болсом, анда мындай кыл деп Сыргакка керезин айтып атпайбы туугандар? Эми карап туруңуздар. Өлүп калсам Чубактан өлөрман чочко чунактан, таянганым темирден ээлигип чалгын чалам деп дардаңдаган Кытай кул талаада өлдү дедирбей кокус өлсөм Чубактан дейт. Сыргак айтып атат дагы. Карагаттай кайран көз каркылдап кажыр ойбосун. Карагаттай көзүмдү кажыр деген жанагы куш оюп кетпесин дейт. Күрөктөй болгон кашка тиш сагызган чичип койбосун. Алакен кажырдын гана богу болбосун. Сыргак, өлүп калсам Чубактан талаага сөөгүм таштабай белимден кармап бүктөп кет, саралага жүктөп кет. Адырдын чөлүн ашып кет, кырканын түзүн басып кет, мазарлууга барганда сараланы союп кет. Ошо менин сөөгүмдү көз колуң менен гана коюп кет, Сыргак деп Сыргакка кирезин айтып калды. Азыр Чубак келет,
ага чейин мен ушул сөздү сага айтып калайын деп атпайбы? Кайран Алмакең. Белгилүү жерге коюп кет атымдың оңдоп токуп кет, белгилүү берен өлдү деп керезге Куран окуп кет. Бейжиңге барбай кайтып кет, берен алмам өлдү деп баяшың аруу кегең айтып кет деп муну ушинтип сыргакка керезин айтып калды дейт. Анда сыргак айтты дейт: Алмаке койсоңчу, эми ушу чубактан кантип сен өлмөгүл элең. Ой чубак кантип ушу сага чап салмагыла. Ой кой Алмаке сөзүңдү. Андай дебе. Андай сөзүңдү башкага айт. Сууга айтайын анан, түнгө айтайын анан. Ай мындай сөздү сүйлөбө. Оозанба мындай сөздү. Дегенине болбой Алмамбет минтип турат. Кудайдын кылган ишине сыргак, ошон көтөрбөскө чарам жок. Опосуз чиркин дүнүйө ажал жетсең амал жок. Ошоң ата келеп чыгарган артымдан ганан эркек бала жок деп муну ушинтип Алмамбет керезин айтып, өкүтүн айтып, сыргакка сүйлөп болгунча алыстан чубак жетип келип калды дейт. Баягы көк аласын алкынтып алган, туягын жерге мылгытып, көкүлүн көккө ыргытып, тетигил бейжинди көздөй барчудай болуп камынып алган, тетиги Алмамбетти жаман көрүп чамынып алган. Анан Алмамбет тетигил чубак келгенде алдынан чыгып салам айтса алик жок. Чубак баягы кырданып аттан түшпөйт, көк аланы ойноктотуп ары бери аттан түшпөй туруп анан кээкерленип тетиги Алмамбетке сүйлөп турат. Алмамбет ага чейин айтты: "Ай чубак, сага эмне болду? Мынча күйүгүп алгансың? Артыбыздан кол келдиби? Мен эмне артка кайтайынбы? Сараланы минейинби?" деп муну ушинткенде баягы чубак кадимкидей сурданып алган, ушунчалык кызууланып алган, аты да бир ордунда жөн турбайт, такасы ташка тийсе тарс деген жеринен кадимкидей от чачырайт. Муну ушинтип турат. Эми согушка бараткан ат. Баягы жоо жарагын кийинип кадимкидей чубак сүрүнө келип алган. Анан Алмамбетке кайрылып мынтип айтып турат да: "Жел соккондой жээлигип жетип аштуу эмедей" дейт. Демеле чубактын баягы боруму укмуш. "Кече менген таластын оюнда" деп сүйлөп баштады. "Жылгындуу өзөн боюнда калың аргын көбөңгөй конуп жаткан кезинде, күндүзү кымыз түнү кыз болуп жаткан кезинде, кош-коштоп кийип суу сарбөк ыргап турган кезинде, кошо билип кыргызды жыргап жаткан кезинде, ошондо жазган каткана, кудайлашкан анткана, сенден сурап сабылдым бейжиңге жолдош кылгын деп, ой сага нечен жолу жалындым" деп чубак бир ордунда турбай баягы Алмамбетти матап атат. "Коконго кордук салганда, маргалаң менен букарды кошо чаап алганда, барбалдык ооганды башка журт кайдан соо калды, ташты бузуп жол салдык, Ындыстанга кол салдык" дейт. Тетиги кокон, маргалаң ооганды алдык, анан ташты бузуп жол салдык, Ындыстанга чейин кол салдык го деген сөздү айтты да. "Олжолоп малдан бирди алдык, пилге жүктөп дилди алдык, орошон сулуу кара көз, ойдологон колоң чач, ошондон тандап миңди алдык, кечеге кызыл башты чапканда." Эми ушул жерде ушул кызыл баш деген элди изилдей турганда, анткени Сагынбай Орозбаков атабыздын вариантында дагы кызыл баш деген эл бар. Кызыл баштар менен кыргыз Манас төрөлелекте кылым башында тетигил ал мустакта урушкан деген сөздү айтат. Сагынбай Орозбаков атабыз айтат. Ал сөз Саякбай Каралаев атабыздын дагы китебинде кездешип жатат. Мынтип айтат Сагынбай Орозбаков атабыз: "Кыргыздын дейт, жалпы түрк алаштын балдарынын башкы мекени Багдад жакта болчу" дейт. "Мына ошол жактан Кызылбаш эл менен согушуп, андан Орто Азияга ооп өтүп, анан Орто Азияда бир топ калабалуу жылдар болду, бул жерде да катуу согуштар жүрдү" дейт. "Андан кийин Самар деген хан чыгып Самаркандты курду" деген санжыраны айтып кеткен Сагынбай Орозбаков атабыз. Мына ошол Кызылбаш жөнүндө сөз Саякбай Каралаев атабызда дагы кездешип жатат. "Кече Кызылбашты чапканда, Кырым менен Урумга 40 чоро сапар аттанды. Олжосуна берендер сандаган тулпар атталды. Бекип жаткан душмандын белин бузуп турганда, беттеп салган калаалуу чебин бузуп алганда, санатына жан жетпес элин бузуп алганда, мойнумда курум салынып, Бейжиңге сапар кылганда, мени жолдош кылгын деп, бейли кара Кытай кул безеленип жалындым. Бейли катуу Бейжиңди бет алып жолду баштадың. Менин ойлоп койбостон оорукка гана неге таштадың" деп чубак атабыз Алмамбетке жолонуп турат. Андан ары сөз тулайын. "Атыңдын оозун бура тур, ала көбөдөн Кытай кул, алдыгы жерге тура тур. 12 түлкүн кол баштап, чалгын чалар сенсиңби? Кеңеште жок, кепте жок. Бейжиңге чалгын барбастан оорукта калар менбинби?"
Ey Алмамбет, мени калтырып кетип атасың. Кеңеште жок, кепте жок, мен калып калам ушинтип деп Алмамбетке үстөмөндөтүп катуу тийди да. Анан эми Алмамбет эмне дейт? Анда Чубактын жанагындай кул дей берген сөзүнө Алмамбет кадимкидей терип кетти дагы, ана минтип айтып атат. Угуп туруңуздар, аны дагы мен сиздерге китептен окуп берейин. Кыркурук Кытай калың эл, барсам капыр болоюн Чубак. Бейжиндин жолу 5 бөлөк чалсам капыр болоюн Чубак. Бейжиндин жолу 5 анжы берейин Чубак ала кой. Безилдеп Кытай дей бербей бердим жаным ала кой. Деп Чубакка мындай жакшыраак сөздү сүйлөп атат азырынча. Батыр Чубак бара кой, Бейжиндин жолун чалып кел. Эсенкандын кызы Бурулча, Жаңжуңдун кызы Аймыскал Бейжинден белеге алып кел. Деп жолду бошотоюнчу айнанайын барчы. Барсаң теттигил Эсенкандын кызы Бурулча деген бар. Андан кийин Жаңжуңдун кызы Аймыскал деген бар. Ошону белек кылып тартуулай турган болсо алып кел, чайнанып кетейин. Ай Чубак деген сөздү айтып жатат да. Кетире бербе шайыңды кек кылып Кытай дей берип кейитпечи жанымды. Бузбачы менин канымды 40 кандын эли Кытайдын кабарын алган мен эмес. Көрүп жүргөн сен эмес, калдайып жаткан Бейжиндин казып койгон ору бар, кайнатып койгон шору бар. Эми ушул жерде туугандар, мен сиздерге бир нерсе айтып кетейин. Бул жерде кайталап окуйун, минтип жатат. Караңыздар. Кетире бербе шайыңды кек кылып Кытай дей берип кейитпечи жанымды дейт Алмамбет айтып атат да. Бузбачы менин канымды 40 кандын эли Кытайдын кабарын алган мен эмес, көрүп жүргөн сен эмес, калдайып жаткан Бейжиндин казып койгон ору бар, кайнатып койгон шору бар дейт. Мына бул жерде 40 кандын эли Кытайдын деген сөзгө маани бериңиздер. Бул мындай болгон экен, биздин заманга чейинки экинчи кылымдарда Кытай империясы түзүлгөн. Биринчи император Ши Хуанди дейт. Чын Ши Хуанди деп айтышат негизи. Анан анын өзү хан боло элекке чейинки аты Ыйыңжың. Адамдын аты ушундай экен, Ыйыңжың экен. Ага хан деген дулаганда Ыйыңжың хан болот. Андан кийин император болгондон кийин Ши Хуанди деген баягы атка ээ болгон. Мына ошол киши чын Ши Хуанди Кытайды 36 аскердик баягындай райондорго бөлүп туруп анан башкарган экен. 36га бөлүнүп, ар бир райондун өзүнүн ханы беги болуп туруп, анан эң чоң хан бул манаста айтылат, Эсенкан Бейжиндеги бак бурчунда олтурган делет да. Мына ошол сөзбү деп ойлойм туугандар. Муну албетте биздин тарыхчыларыбыз тактайт. Ал эми биз болсо колубуздан келишинче мына ушундай чечмелөөлөрдү кылып кетсек ашыкча болбос. 40 кандын эли Кытайдын кабарын алган мен эмес деген сөздү мына ушинтип интернеттен карап чечмелеп көрдүм туугандар. Эми сөздү улайын. Бекип жаткан бели бар, бекемдеген чеги бар. Чым-чым чөбү чыкпаган чыккылар суусу болбогон 40 күнчөлүк чөлү бар дейт. Эми Кытайдын ушул бекип жаткан бели бар, анын атайын чеги бар, бүт бары кайтарылат. Бул жагынан бара турган болсоң 40 күндө өтө албай турган чөлү бар. Мунун баарын Чубак өзүң чалып келчи анда деп Алмамбет мынтип сүйлөп турат да. Айланасы канча жол, айдың чалкар көлү бар. Аралап киши кетпеген чычканды мурдуң өтпөгөн калың токой чери бар. Черди тозуп олтурган кебес белбоо кең өтүк, кечилдин ганы коңурбай, жоонун айласын билген доңузай. Айзакерде мыктуу кул, кытайлыгы болбосо адамзатта мыктуу кул. Белеске койгон белем бар, белгилүү калча кыран бар. Бердим Чубак чала кой, мен калдым, мен да өзүң бар. Калдайып туман сөгүлгөн, тетиги дүмүрөйүп көрүнгөн жалгыз көздүн эли бар. Каарына алганда каршылашар чеби бар дейт. Эми Кытай сага оңой эмес. Тетигил жакта каршыда чыга турган чеби бар, жалгыз көздүү балбандар бар, батырлар бар. Ошонун баарын айланып кетейин, өзүң чалып келчи. Мен калайын чүчеде деп Алмамбет минтип турат да. Алышсаң адамдын алы жетпеген жалгыз көз малгун шери бар. Орноткон кала жөөс ошол. Ойло Чубак кыраным, ошондо жаткан жол тозуп жалгыз көздү дөс ошол. Эми мен калдым Чубак, сен баргын, бердим жолду ала кой деп мынтип таштаганда Алмамбеттен зиркилдеди. Анан Чубак андан бетер күчөп ошондо мынтип сүйлөп атат. Бейжин сенин белиңби, бегирээк мактап олтурган, калча сенин шериңби, кызыт талак Кытай кул, бузайыңбы чебиңди, жарайыңбы Кытай кул, ичиңдеги чериңди, атаңдын көрү Кытай кул, Бейжинде Кытай элиңден бөлүнүп окту жеп жүргөн, колу менен жараткан, колосуң Кудай деп жүргөн.
Эми бул жерде дагы маани бар сөзүндө. Тетигил Бейжиңди мактап атасың. Бейжиңдеги жана Коңурбайды мактап атасың. Анан Бейжиңдеги жана Сепил Дуалыңды, Чебиңди мактап атасың. Ошонун баарын жарайынбы? Я, деп атат. Анан Бейжиңдеги Кытай элинин дейт, бөлүнүп окту жеп жүргөн, колу менен жараткан колосун Кудай деп жүргөн дейт. Жанагы колодон жараткан Будда же болбосо Буттайын Кудай деп жүргөн элди айтып атасыңбы дейт да. Саралааты күлүгит, дени кара бүлүгит, талак кылып Кытайды, ушундай бузугунан келген ит, аябаган дүмөктү баштайын деген экенсиң. Калп эле чалгын чалам деп, ордолуу журт калың турп таштайын деген экенсиң. Кызыгын көрүп журтуңдун кылч айбастан жол чалып, кызы талак ит Кытай кетейин деген экенсиң. Талкалайын Бейжиңди, сындырайын белиңди, калдыр этек Кудай кул, суутайын демиңди деп чубак ушинтип оңураңдап баягы Алмамбеттин ыйыгына тийип ушунчалык Алмамбеттин жанын кейитип ийди дейт. Алмамбет ошондо чыдабай калды. Алмамбет кыжыры келип ушунчалык түтөп кайнабана мынтип айтып атат. Ай чубак, ушул мен Бейжиңге чалгын чала турган болсом кимдин кызматын кылып жүрөм я? Ой, ушул мен аскердин баарын баштап келдим, бирөө да өлгөн жок, мен кимге кызмат кылып жүрөм я? Муну сөздү сүйлөгөндөн кийин анан Алмамбет кайра мынтип айтып атат. Мен качан ак балтага кул болуп калдым эле, сен мени кул дегидей. Качан мен Нойгутка кул болуп калдым эле, сен мени баятан бери кул дегидей. Чубактын уруусу Нойгут экен да, атасы ак балта. Андан көрө сен айтчы. Тетигил ак балтаны алайга калтырып коюп, таласка тентип келип, Манаска чора болуп жүрөсүң го. Андан көрө сен айтчы, атаңды жалгыз калтырып, Манастын жанында ниш кылып жүрөсүң деп муну ушинтип сөз кылып катуу тийишти бири-бирине. Бир убакта баягы экөө катуу тийип, Бейжиңден тетигил Алмамбеттин кандыгы эсине түшүп, кадимкидей көңүлүнө санаа келип мынтип айтып турат да. Капкалуу кала калың журт, уруум калды Бейжиңде, асыл Кытай тукуму, 60 кыз 40 шуркут, зайыбым калды Бейжиңде. Кең Бейжиң эске түшкөндө, тур орноткон калың там, түптүү Кытай калың жан, ошол эске түшкөндө, тутамга келбейт кайран жан. Аңылдаган чубак кул, каңгыл деп айттым кимиңди, каның экөөң бирикчи, каңылдаган ит чубак, кагайынбы бу жерде, капкайда кеткен жиниңди, кайтардан капыр мен болуп дейт. Кайрадан баягы Кытай динимди алып дейт. Чын эле бузайынбы динимди, бийледим эле диниңди, безилдеген чубак кыл, бек кыл деп айттым кимиңди, берем Манас болбосо, кагар эле мит чубак, капкайда кеткен жиниңди деп муну ушинтип экөө аябай катуу айтышып, анан курал жарактарын сууруп чыгып, Алмамбет кылычын алды дейт, чубак ай балтасын сууруп чыкты дейт. Экөө карчылашып бири-бирине ас жерден чаап ийин деп ушинтип маташып туруп калды дейт. Ошондо Айманбосту чаап тетигил алыстан Манас келатат. Ой деп кой эле кой деп алыстан келип Манас экөөнүн ортосунда турат. Тетигил көк аласын кармап алган тизгинден, мунусун болсо сараласын тизгинден алып алган, экөөнүн ортосунда турат. Экөө болсо бири-бирине жулкунуп атат. Айбалта менен тап берет, сөгүшөт, сагышат, муну ушундай сөздөрдү айтышат. Анан Манас аларга жалдырап ийди, жалбарып ийди. Мынтип айтып атат. Астыга салсам ак жолум, ачка кирсе сан колум, Алмамбет чубак эгизим, ааламды бузган теңизим, албарс болот айбалтам, экишер айчылык жүрсө чоң аркам, кылычты сууруп, кыйкырып, катар турба жанаша, кайран жан күйдүрүп, эгиз түгөй, экишер кыла берип, тамаша, ара жолдон урушуп, камчылашпа жанаша деп муну ушинтип Манас айтса болбойт, экөөнү ажыраштырса болбойт, бири-бирине баягындай кылыч матайт, айбалта матайт, камчы менен чаап калат. Муну ушинтип тетигил чубактын да тили тыйылбайт, Алмамбеттин да сөзү тыйылбайт. Анан айтып атат чубак, тетиги Кытайдан качып келдиң, тетиги казакка келип жай таппай, казакка келип бай таппай, биздин Кыргызга келип адам болдуң десең, наркынысы дагы сен деле тентип Манаска келбедиң беле деп муну ушинтип болбой турат. Анан Манас тажаганда мындай сөздү сүйлөп баштады. Жалгызды Кудай жан кылып жасабай гана койсоң эмне болот? Буйругун көрчү Кудайдын, кууну кушка жегизип курсакташ тууган бала эмес. Алмамбет менен чубак экөөнү ара тууган дегизип, акылы жок эки арам бозола болуп чабышып болбогонун көрдүңбү? Болбос сөздү күчөтүп оңбогонун көрдүңбү? Манас айтып атат. Ала көөдөн жанымды абалтан байкап билипсиң, чыр чыгарып арадан, көңүл бузуп эки арам кайтып талас жерине кетейин деп жүрүпсүң, калп эле жолдош жөөлөшүп,
өтөйүн деген экенсиң, болбогон сөздү шултоолоп, эси жок эсер эки арам, кетейин деген экенсиң, куралып келген колумду, чачайын деген экенсиң, кубалашып шултоолоп, куруп калган экишер, качайын деген экенсиң, кайра тартып таласка, аттын башын экишер, бурайын деген экенсиң, ушулгон курманаска, кылайын деген экенсиң, казынада дүлдемди, чачайын деген экенсиң, кайра тартып таласка, кара ниет эки арам, качайын деген экенсиң. Бейжинге чабыл кылмакка жүрөктө жүргөн дителе, кыран бөрү 40 чорак, 40 жерден келген ителең. Азып тозуп алыстан, атсыз келдин кээбирөөң, атсыз келген чорого, аркараяк жес билек, аттан тулпар мингиздим, тозуп келген алыстан, топтон келди бир чоро, тозуп келген чорого, тонмуктусын кийгиздим. Аргын ногой кыргыздын аягына билгиздим. Арада жолду талашып, артыкча Алмамбет чубак күйгүздүң, кечеген таластын боюнда, жаяны кесип жечелем, жанымда болсоң Алмамбет, жаанды бузам дечелем. Кече кең таластын боюнда жаяны кесип жечелем, жанымда болсо Алмамбет мен дүниөнү чабам дечелем деген сөздү айтып тугандар. Кыргыттанып сырнайза күрөшөрмүн дечелем, калдай менен коңурбай жүүлүшөрмүн дечелем, ок өтпөгөн олпокту кийишермин дечелем, оюн алмам барында 18 000 ааламга тийишермин дечелем. Алмамбет чубак айыңдан, эки арам сенин барыңдан, кең колго турдум жер жайлап, эки арам сенин барыңдан, 12 кан көп журтту айдап келдим кен байлап, пайгамбар барбас Бейжинде байкап жолун алмакка, Алмамбет чубак экиңер изелки дартың жазмакка, айдап келсем алыстан, ара жерде кармашкан, акылы жок эки арам адам сендей болобу деп Манас муну ушинтип катуу күүлөнүп кыжыры келгенде экөөнүн кадимкидей деми басылып калды дейт. Экөө тең шылкыя түштү. Манас ушунчалык катуу сөз айтты. Бая Манастыгы кармап, Манас ушунчалык ачууланып калды. Мына ошондо экөө кадимкидей өзүнө келип, анан Манас бул сөздү айтып бүткөндөн кийин ары басып кетти дейт. Эмне болсоң ошол экөөң, бириңдин этиңди бириң жайланай дегендей болуп, Манас тетирип басып кеткенде экөө бири-бирин карап туруп калды дейт. Алгаш чубак эсине келди. Алмаке, ушунча жанымда жүрсөң, ушунча элге кызмат кылып атсаң, ушунча бир туугандай болуп калсаң, мен сени Кытайдан келген кул эле кул деп ыйыгыңа тийиптирмин. Алмаке, айнанайын, мына сага атым тартуу деп атынан түшө калды. Алмаке, атыма ыраазы болбосоң, башым тартып айланайын деп Алмамбеттин алдына чөгөлөп калды дейт. Ушунда Алмамбет ыраазы болуп, алдага айтты, менден анча-мынча өткөн болсо мени кечир чубак деп экөө бири-биринен кечирим сурашып, жана Манастын сөзүнөн кийин аябай жаман болуп кетишти дейт. Манас айтты да, ойлонбогон эки арам, түбүңө чындап жетейин, ажалым жетсе Кытайдан жеке барып өлөйүн, аңылдаган эки кул өлүшүп кетчи көрөйүн. Өлүшүп кеткилечи бак десе деп басып кеткенде экөөнүн куту кетип, кадимкидей деми сууп, анан жанагынтип бири-биринен кечирим сурашып, Манасты караса Манас ар көстөй басып калган. Манастын артынан барышып, биринчи экөө элдешип алышып, анан кийин Манаска жетип барышып, баа курум мойнуна салышып, Манаска чөгөлөп турушат. Манас, бизден кетсе кечир айнанайын. Ушундай, ушул жарым жолго келип, ушундай иттикти кылган бизди кечире көр Манас деп, муну ушинтип Манаска чөгөлөп калышты дейт. Муну ошентип Алмамбет менен чубактын чатагы ушул жерде ушинтип токтогон экен туугандар. Эми окуя кандай уланат, аны кийинки көрсөтүүдө айтып берем буюрса. Аман болуңуздар. Урматтуу көрүүчү, эгер бизди колдоп, эмгегибизди баалап, бабаларыбыздын даңкын баяндаган көрсөтүүлөр көбүрөөк чыгып, көбүрөөк жайылуусун кааласаңыз, экрандагы номерлерге акча которуп, демөөрчүлүк кылсаңыз болот. Күч бирдикте замандаш.